негизги максатыбыз биздин университет менен тааныштыруу болчу. Биз азыр элчи мырзага биздин өзүбүздүн Ишен Арабаевдин музейине кирип музей менен тааныштырдык. Андан сырткары биз ушу Сауд Арабиясында көптөгөн камкордук фонддор менен чогуу кызматташып иштешебиз. Анан ушул камкордук фонддор дагы биздин университеттин өнүгүүсүнө дагы кандай бир тиешелүү негизде жардамдарын үзгүлтүксүз берип келишет. Ошол негизде да биз ушул элчи мырзага ыраазычылыгыбызды айталы дегенбиз. Бирок бүгүнкү кездешүү мен ойлойм бул баардык биздин кызматташуунун башаты. Бүгүнкү мындан ары биз эки тараптуу келишимдерге кол коюп, андан сырткары ушул элчи мырзаны бизде PhD докторантура боюнча 11 багыт бар. Ушул 11 багытты өзү тандап бир докторантурага келет деген ниетибиз бар. Анткени ал ушул биздин PhD докторантура жөнүндө өтө көп кызыктар болгондо окуусу келип жаткан ниетин билгизген. Биз ага бүгүн ошол бардык багыттарды көрсөтүп атайын кат бердик. Чакыруу катын бердик десек туура болот. ربايف هذا اليوم والتقيت مع معالي مديرة الجامعة والأساتذة. Бүгүн мен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине келип, университетти кыдырып, музейин көрүп, кызматкерлер жана студенттер менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугума кубанычтамын. Кыргыз Республикасы менен Сауд Арабиясынын түрдүү тармактарда кызматташуусуна ийгиликтерди каалайм. Алардын бири билим берүү тармагындагы кызматташуу азыр ишке ашырылууда. Ошондуктан Кыргызстандын бардык жогорку окуу жайларынын мындан ары өнүгүүсүн каалап кетмекчимин. أنا سعيد جدا اليوم بما شاهدته.